Дайым мага зордук зомбулук көрсөткөн, үйдөн айдайт. Эми пейли ушундай болсо чыдайсың да. Билесиң го, көрүп эле жүрөсүң го деди. Бычакты алып туруп эле мага мындайынан сайып алды. Өзүң сайып алып бизге айтасыңбы? Неге бизге айтасың? Бар өзүң апар. Өзүң кылдыңбы? Өзүң апар деди. Больницага апарбайсыңбы? Апар, мынаны өлүп атат, мына өлүп атат деди. Баягы ата-энеңе чал, сага неме болуптур, бычак сайылыптыр сага деп ата-энеме телефон бергенде ана мен апамы чакырдым. Үстүл экен, тигип койдук, болду, алып кете бергиле деди. Кан кустум, уюган кандарды кусканда анан врачтар келип операция жасашты. Ошол сайылганда бул кыз өлүп калмак экен деди. Болбосо үйүнө жетип, үйүндө өлүп калмак. Бул кайната, кайнене, бул жөн эле баягындай бир зөөкү, бир жаман адамдар экен. Мен Өсөрбай кызы Жылдыз 2015-жылы Райымжан уулу Мирболот аттууга турмушка чыкканмын. Турмушка чыгып жашап жүрүп 2 балалуу болдук, 1 уул 1 кызду. Үйдө көп уруш жаңжал болчу. Кайнатам тараптан күйөөм экөөбүздү уруштурганга аракет кылып, неге тийдиң сен бул балага, сени бул кантип багат деп дайым мага зордук зомбулук көрсөткөн, үйдөн айдайт. Айдап чыкканда мен үйгө барып 1 ай жашайм, 2 ай жашайм. Жашагандан кийин анан күйөөм алып кетет алдап. Атама өзүм айтып коем, жашайлы деп алып кетет. Алып кетип жашап ошентип жүрүп 2020-жылы 20-декабрда үй жумуштарын жасап коюп, саат 3:30 мен баняга чыгып кеткенмин. Баняга барып келейин деп банядан келип тамак баштаганмын, кечки тамакты. Кечки тамакты баштаганда саат 6:30 чамасы. 6-6-ларда ошо келгенимде кайнатам тамак ошо баягы телефонго звонок келип калат. Телефонду кайнежем чалган болот. Кайнежем менен кайненем, кайнатам сүйлөшүп аткан видео вызовтан. Сүйлөшүп атып эле анан кайнатам мени жамандайт. Ушундай тамак кылын элек, ушундай отурат бул, жүрө берет деп ушунду жамандаган. Жамандагандан кийин телефонду мага берген. Мага бергенде мен кайнежем менен сүйлөшкөнмүн. Эже, мен азыр банядан келдим. Банядан келип, эми тамак баштадым. Атам өзүнчө эле ушинтип сөгүнүп бакырынып атат десем, эми пейли ушундай болсо чыдайсың да. Билесиң го, көрүп эле жүрөсүң го деди. Эми көртасың, биринчи жолу көртасыңбы дегенде анан мен телефонду коюп койдум. Өчүрүп коюп койгонумда кайнатам чыгып эле жаныма келди. Мен тамак жасап аткан комнатага, кухняга кирип, сен мени жамандай турган болуп калгансыңбы деди. Жок, жамандабай эле айттым, жакшына эле айттым, жамандаган жокмун сизди дедим. Жамандаган жокмун дегенде эле келип туруп эле, эмнеге ушинтип атасың сен, менин көзүмчө жамандап атасың сен муну деди. Жамандаган жокмун дедим. Дегенде эле баягы тактада жанында бычак бар эле. Бычакты коюп койгонмун. Ошо бычакты алып туруп эле мага мындайынан сайып алды. Кайнатам. Сайып алганда анан мен жыгылып калдым. Жыгылып калганда ошо жерде эле жыгылганымда өзүнүн аялына айтты. Мынаны карабайсыңар, больницага апаргыла, мына жыгылды деди. Дегенде эле сен өзүң сайып алып бизге айтасыңбы? Неге бизге айтасың? Бар өзүң апар. Өзүң кылдыңбы? Өзүң апар деди. Анан кайнатам эшикке чыгып кетти. Эшикке чыгып кеткенден кийин күйөөмө айтты. Мына катыныңы больницага апар. Больницага апарбайсыңбы? Апар, мынаны өлүп атат, мына өлүп атат деди. Өлүп атат дегенде анан кийин ата өзүңүз кылып туруп анан өзүңүз апарың деди. Өзүңүз кылдыңызбы? Өзүңүз апарың дегенде анан кайнатам ошо больницага апарбасаң үйүнө апарып сал деди. Үйүнө апарбасаң өлсө үйүнүн астында өлсүн деди. Үйүнүн астында өлсүн деп анан апарбасаңар мен онда ажыны чакырамын деди. Кошуна өзүнүн акасы Талай абам. Ошону телефон чалып чакырды. Нерде бирөө өлүп атат деди. Өлүп атат деген ажабам келди. Келгенде ажабам болбойсуңар, кана алып чыккыла кана дегенде кайненем мени мындай колтугуман кармап жетелеп алып чыкты. Алып чыгып больницага апарышты. Ошол жерде мен жарым саат жатып калдым. Бычак сайылган жерде мен жарым саат жаттым. Жарым саат жатканымда ошо больницага апарышты мени. Больницага апарып мени палатага алып кирди. Алып киргенден кийин ол жерде дагы эч ким карабай койду. Врачтар менен сыртта сүйлөшүп калган. Кайненем сүйлөшүп, ошо боюнча мени палатадан алып чыгып, нарака алып кирип, 2 шов тигип коюшту. 2 шов тигип туруп эле УЗИге тартканда жакшы экен, таза экен деп коюшту. Деп койгондон кийин эле анан ошо боюнча эле ата-энең барбы деп жанында палатадагылар айтып аткан. Палатадагылар ата-энем бар, ооба, эмне болду деп сурап атышты. Ичим мынтип өзүм состоянием начар болчу. Оор акыбалда барганмын. Оор акыбалда барып, анан ата-энеңе чал дешти. Сен колумда
канды көрүп калышты. Колумда канды көрүп калып, анан сен аппендис эмес экенсиң, эмне болду деп сурап такып сурашты. Анан кийин сурагандан кийин колумду көрүп, колуң кан экен го, сага эмне болду деп жаныма келип сурашып, анан кийин ошо баягы ата-энеңе чал, сага неме болуптур, бычак сайылыптыр сага деп ата-энеме телефон бергенде, анан мен апамды чакырдым. Апамды чакырганда апам келди. Келгенден кийин ошол баягы врачтар неме деп коюшту. Үстүл экен, тигип койдук, болду, алып кете бергиле деди. Алып кете бергиле дегенде, жок, бул состояниясы оор, бычак жептир, ушул жерде калсын деди, алып кете албайм деди. Анан мен калдым ошол жерде. Калгандан кийин баары кетишти. Кайненем, күйөөм, апам, бир туугандарым баары кетишти. Кеткенден кийин эле ошо саат 10:30-10дордо мен жаткан палатада кан кустум, уюган кандарды кусканда, анан врачтар келип операция жасашты. Число күнү түнү саат 11:00 мага звонок кылышты. Өзү бул сиңдимин акасынын немеси, аялы, келиним болот. Айтпери звонок кылып, эже, жылдыздын ичине бычак сайылып калыптыр. Тез операция кирип атабы, ошо горбольницага келе калыңчы деди. Анан мен сразу эле звонок кылып, немени такси чакырып, үйгө Востоктон ал жакка жетип бардым. Барсам уже операцияга кирип кетиптир. Анан тепкичте кайненеси Марал, кайнагасы Майрамбек Аматовдор отурушуптур. Отурган экен, анан эмне болду, эмне ондой бычак сайылып калды, колуңан келгенин кыл, эмне кылып аласың, сайылса өзү жыгылып сайылып калды да деп беттен алып, Майрамбек деген баласы вообще тартиби жок экен. Дагы бир сиңдим экөөбүз кирип бардык элек, сиңдим экөөбүзгө тең беттен алып бакырышып туруп беришти. Ой, бычакты силер сайбагандан ким саят? Ол өзүнө сая турган эмес дедим. Анан бир маалда операция саат 11:00 болуп, 4-төн операциядан чыкты. Аябай узак болду. 1 литрге жакын кан жоготуптур. Андан кийин неме кылдык, врачка кирип жолуктук. Операциядан чыккандан 4:30 ошо врачка операция жасаган врачка кирип жолуксак, врач айтты, бычак кирген деди. Ашказанды тешип, нар жагын тешип, ашказанын эки жагын тешип, андан кийин ичке ичегини тешип, бер жагын, нар жагын тешип, андан кийин безди, чел кабыгын тешип, андан кийин чоң кан, жүрөк кан тамырына 2 мм калыптыр деди. Ошол сайылганда бул кыз өлүп калмак экен деди. Кудайда үнү жеткен экен, өлбөй калды деди. Анан кийин анан узак операция кылдыңар, эмне себептен десем, анан бычакты тартканда бул кыйшык тарткан экен. Кайнатасы сайып туруп, анан кайрадан кыйшык тартканда ошол ашказан ичегилер бардыгы тытылып кетиптир. Бир жерине тампон коюп тигем, дагы экинчи жери кан чыгат, ал жерин тигем, ошентип 6 жерине шов салдым деди. Анан рахмат силерге ошондой кылып бергениңерге дедим. Бирок буну биринчи больницага, ош шаардык ооруканага келип түшкөндө Рыскулов деген врач принимать эткен, кабыл алган. Эми ошол кабыл алып туруп, анан ошо бетин тигип коюп эле жөнөтүрбестен аны текшериш керек эле. Наблюдениеде туруптур деш керек эле. Апасы ыйлап сыктап, жок, калсын, эмне калсын, бычак жеп атпайбы? Канча бычак жегенин деле билбейт да бул. Канча сантиметр киргенин билбейт. Суранып атып алып калган, ошол жерде калган. Болбосо үйүнө жетип, үйүндө өлүп калмак. Кровопотериядан. Анан ошентип кийин сурасак, ошо 800 мл кан жогопту деди. Ошентип мен барганда эле саат 11:00 барып эле, эмне милицияны чакырбайсыңар, эмне келбеди деп сразу эле звонок кылдым. Звонок кылсам, мына Герметоо немесинен немеден, Западныйда, Сулаймантоодон оперлер барышты, балдар барышты, следователь барышты. Ону эртерээк эле чакырса, 6-да эле муну суракка алмак, эмне болду, о болду деп. Анан бул келетканда, немеде машинада келетканда, өзүм сайдым деп айта бериптир кайненеси. Айткан ошентип. Реанимацияда жатты, өзүм билбей жатты да. Анан ошондо дагы неме кылыптыр. Эртеси саар менен кирип алып, сознаниесин өзүм сайдым деп айта берген дептир. А жанындагы аппендис менен чыккан келин угуп туруптур бардыгын. Ал дагы жазып берди. Ушундай кылып атат, өзүм сайдым деп айтып атат го бул деп. Анан мен кирип сурадым. Сен өзүң сайбайсың, сиңдим десем. Жок, өзүм сайбайм деп ойлонуп, анан врач мени чыгың деп чыгарып эле сиңдим келип калды. Мынаны сурачы дедим. Эртеси күнү палатага чыгардым. Чыгарганда сиңдим кирип сураса, ооба, кайнатам сайды, кайненем болсо өзүм сайдым деп айткын деп айттыра берип, анан ошону жаным ооруп атат эле, жаным ооругандан бага кайненем кулагым неме сөзү ушундай кулагыма туруп калып, ооба өзүм сайдым деп айтып койдум дейт. Но самом деле кайнатам сайды дейт. Кайнатасы сайган.
Анан кийин ошол жерде милициялар келип көрүшүп, кайнатасына баргыла, сурагыла десем, кайнатасын барып, ошол моментте алып келип сурашып обо кылышты. Раимжан, Аматов Раимжан, ошо Жинди Майлада, Төлөкөнүн Жинди Майласында жашайт. Ошол жерде анан кийин алып келип камашты. 1-2 күнүн ичинде камашып, шаардык сот камады. 6 январда өз ара жарашуулар болду деп кошумча өздөрүнүн жасалма документтерин жасап, областной сот чыгарып койду. Анан кийин ошо ойдон немеге Сулайман Тоо милицияканасына барып атабыз, сурак берип атабыз. Эч кандай жыйынтык жок. Мен суранар элем, мына немеден Зулушев Курманкул Токтаралиевич, сизден суранар элем, ушул сотту аягына чыгарып беришиңизди. Акыйкат барбы деп суранып атам. Акыйкаттыкты ушул чыркыраган кыздын үнүн, уксуун угуп ушул жыйынтык кылып берсин деп суранат элем. Чечим кандай болуп чыккан? Чечим азыр ушул убакка чейин таптакыр чечим жок. Тергөөнү алмаштырып. Тергөөнү бул жакта Ислам деген бала тергеп атып, дело мындай болуп кетти. 1 том болуп кетти. Анан бул жакшы тергей албайт деп туруп, дагы башка тергөөчүгө өткөрүп койду. Эми экөөнүн ортосунда оюнчук болуп жүрөбүз. Тергөө бүтпөй атат. Олар эми үйгө чейин кечирим сурап келишип, анан бул кызыбызга неме үй алып беребиз дешип, ошентип кечирим сурап жүрүштү. Кечиримди эмнеге сурайт? Ошо күнөөсү бар үчүн сурайт да. Эшиктин алдына чейин келип, бул кыз немеде жатканда, больницада жатканда, ошондой кылып келип атышты. Эми азыр болсо ошо үйдү булар ошондой баягындай бизден требует этип атат деп жок нерсени азыр кайра күнөөнү бизге коюп атат булар. Үй алып бер деп Вымогать этип атат. Ооба. Ошондой деп неме кылып атышат азыр булар. Ошентип бул кыз ушу 5 жыл жашады күйөөсү менен. 5 жылдын ичинде кордуктарды көрүптүр. Биз анча-мынча келгенде көрөт элек, үйүндө 1 ай 2 ай отурат эле. Бул эми баягы турмушум бузулбасын деп чыдап жашап жүрө бериптир. Бул кайната, кайнене бул жөн эле баягындай бир зөөкү, бир жаман адамдар экен. Бул айтпайт экен, бир маньяк эле экен. Ошол сиздер жалган адвокаттар барбы? Ооба. Адвокаттар бар. Анан кийин ошончолук кордуктарды көрүп, ол кайнатасы Аматов Раим деген бул өтө жаман мындай киши экен. Азыр ошо мойнуна албай атат ошо неменичи. Экспертизадан чыгып турса дагы мойнуна албай атат. Экинчи тергөөгө мен сүрөттөп да айтып бердим. Ошо үйгө барып окуяны сүрөттөп да айтып бердим. Көргөнүмө бүт баары. Азыр толук кандуу ажырашып эки балаңыз сизде да? 2 балам менде ооба. Толук мындай мыйзамда ажырашкан. Азыр Мыйзамда ажыраша элек. Сот болбойт атат. Качып, неме үчүн, качыш үчүн эми мынантип тергөөнү кылып алмаштырып атат. Тергөө эми бүтүп сотко ашабыз деп атканда, кайра башкадан тергөөчүнү жалдап алышты. Эми кайра бизге олар мындай догурунуп атышат. Ушинтип булар бизден үйдү требует этип атышат деп. Кайненеси психикалык оору менен жабыркайт экен. Психбольницада учетто турат экен. Анан кийин ошол ооруканада стерилизационный кабинетте иштейт экен. Ошол жерлерди дагы караштырып, териштирип койсо болот. Эми психический больной стерилизационныйда иштейт деген бул түшүнүктүү да. Бул эми пычак жегенде кухняда жарым саат жатып калган. Биринчи помощь жок болгон. Анан кийин Сен кара, мен кара. Больницага апарганда о жерде дагы жардам жок болгон. Ошондой болуп, дагы Кудайым бир сактап тирүү калды. Врачтар дагы жакшы карабайт. Ошентип кыйла кан кетип, ошентип анан кийин бүйөөсү ошо реанимацияда жатканда келип кичине жардам бермиш болуп, кабар алымыш болуп жүрдү. Азыр бул кызга дагы бул ооруп атат. Буга дагы операция керек, дары-дармегине неме керек, акча керек болуп атат. 2 баласы менен отурат азыр болчу. Азыр таптакыр буну караган жок. Учетко чыгып, хирургка учетко турду. Ал учетто турган врач дагы сен өзүң сайып алган нерсе эмес бул. Буну бирөө эле сайып койгон деп ал деле көргөзмө берген. Анан жанында жаткан палатадагы кыз аябай көргөзмөлөрдү берген. Бул кайнатасын уже коркуп, стрессте болуп калганда, палатада жатканда ол кыздын көргөзмөсү боюнча жанында жаткан палатадагы кыздын көргөзмөсү боюнча ошо кайнатасына окшош бирөө өтүп кетсе, ошодон коркуп, кайнатам келип калды деп ушундай стрессте, коркунучта отурган.
моменттер болуптур. Алар баарын бизге дагы айтып берди, жазып дагы берди. Көргөзмөлөр көп эле болду, бирок сот каралбай атат.